Италияда жанар тоо атылып, 2 турист каза болду. Италиянын Стромболи аралында жанар тоо атылып, 2 турист каза болду. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, каза болгон туристтер тоого сейилдегенге чыгышкан. Айрым туристтер аман калыш үчүн Тирен суусуна кире качышкан. Окуянын күбөлөрү билдиргендей, алгач жарылуу болгондо катуу үн чыгып, андан соң аралга майда таштар жаап, асмандан күл каптаган. Жаратылыш кырсыгынын кесепетинен улам бир нече райондордо өрт чыккан. Булак Супер KG. Баткендеги Аксай айылында кыргыз-тажик жарандарынын ортосунда чыр чыгып, кыргыз жараны ооруканага жаткырылды. Маалыматка ылайык, кыргыз-тажик чек-арасында учурда абал туруктуу. Кече 3-июлда Баткен облусунун Баткен районунда Аксай айылында жайгашкан газ толтуруучу станциянын ээсин тажик жараны сабап салган. Сабалган жаран кыргыз болгон. Уруштун келип чыгуу себеби тажик жараны газ саткан кыргыз жаранына мындан кийин тажик жарандарына газ сатууну токтотууну талап кылган. Ортодон чыккан чырдан 55 жаштагы ЖЖ аттуу кыргыз жараны башына чапкан. Ал алган жаракатынан улам Самаркандык айылындагы ооруканага жеткирилген. Ал эми сабап салган тажик жараны качып кеткен. Мындан улам Аксай айылынын жашоочулары Исфана-Борух жолун жаап салган. Ушул эле күнү эки өлкөнүн чек ара кызматкерлеринин өкүлдөрү жолугушуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Андан кийин өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жана чек ара кызматкерлери жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн деп билдирет басма сөз кызматы. Буга чейин Аксай айылындагы Исфана-Борух унаа жолу жабылып, кайра 4-июлга караган күнү саат 1-де ачылганы маалым болгон. Булак Супер KG.